Bir yıl murun taanışlarga urgачы koy bergen elem. Keyinki жылы bir koy, bir qozusu menen beresiңер деп, ошол процент болуп калбайбы? Алдан ала чоң рахмат. Албетте, бул сүткорлук, арам болот. Сиз керек болсо bir koy берип, кайрада bir koy алганга да болбойт. Негизи буну акчалай баалаш керек. Ошо коюңуз канча сом? 7000 сомбу? Демек 7000 сомго баалап, кийин мага ушу 7000 сомду бересиң деш керек. Анан bir koy бересиң деген болбойт. Уй берип алып кайра уй бересиң деген болбойт. Акчага эле баалаш керек. Анан мөөнөтүн так коюш керек. Жана жогоруда айткандай, белгилеп, азыр эми жазгыла деген мааниси нотариус. Нотариус деген бар да сонун. Көөлөрдүн негизинде көөлөндүрүп, чыкыйтып жазып, алгы берги мынча алды, мынча болду, мынча мөөнөттө берем мен деп. Деп ошондой шарттардын негизинде, көөлөрдүн негизинде алгы берги кылыңыз. Анан уй бересизби, кой бересизби, мына жаныбарларда сөзсүз түрдө акчага баалап туруп анан бериш керек. Себеби дегенде, кийинки жылы арзан болушу мүмкүн, кымбат болушу мүмкүн, ар кандай да.